Жок, бербейт. Бул чыкса да бербейт. Жаап сот болчу. Эмнеге мындарды кылып атасыздар? Чыкканда тарта алабыз. Жок, тартпай коюңуз. Доллар менен алганда 22 миллион доллар түзөт. Акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Бул кайтарымсыз акча деп айтабыз. Ушу Ашардын азабынан мен билгенден 4 адам каза болду. Бул Ашардын айынан ажырашып кеткен үй бүлөлөр аябай көп. Бир туугандар жомоктоо үйдө жашап атат. Аркасын баарын бүт тазалап салып алалы. Бул Ашар бириктмесин ачканыма туура 22 жашымда, мындан 2 жыл мурун ачкам. Исажанов судья бүгүнкү Октябрь райондук сотуна караган ачык сотту минтип видеого тилекке каршы тарттырбай койду. Налог төлөдүм. Албаган эле үйүмө төлөдүм, акмак болдум. Мен ошондо сумма 1 миллион 700 миң акчаны күйүп барайтат. Күйүп кетти. Ар кандай жаман комментарийди калтыргандан калтырбагылачы, алыс болгулачы бизде ушинтип ишенип, адам ишенич менен жашайт экен, ушинтип ишенип ушундай абалга туш келдик. Амансыздар көрөрмандар, бүгүн биз дагы бир алдамчылык иши боюнча келдик. Октябрь райондук сотунда Ашар коомдук бирикмесин буга чейин баарыңыздар эле уксаңыздар керек. Жетекчиси Али Акбар Каныбек уулу. Ал ушул жактан бул Ашар компаниясына бизге кошулгула деп акчаларын алып, үй алып берүүнү убадалап, арабтар бизге силерге спонсор болот, бизге 130 миң төлөсөңөр эле андан аркы жагын силерге 3 миллион сомго чейин берет деп убадалап, бул жактан жалпы жолунан бир миңдей адамдан акча алган экен. Ал эми бир бизди алдап кетти деп сотко өткөн бир 60 адамдын арызы келиптир, азыр учурда сотто каралып атат. Анда бүгүнкү процесс кандай болорун тактап кирип көрөлү. Өткөнү потихо деп, нет, кидалам ой. Тилекке каршы бүгүнкү сот отурумун судья видеого тартууга уруксат берген жок. Анткени жабырлануучулардын баары видео тартууга макул болгон. Айыпталуучу дагы видео тартууга каршылыгын берген жок. Прокурор дагы каршы болгон жок. Прокурор дагы тараптарды тартканга макулмун деген. Бирок тилекке каршы судья кээде айыпталуучулар жабырлануучулар мени тартпа дейт экен, биздин ишке тоскоол болот экен деп бүгүнкү жыйында видеого тарттырган жок. Фамилиясы Исакжанов болчу. Исажанов судья бүгүнкү Октябрь райондук сотуна караган ачык сотту минтип видеого тилекке каршы тарттырбай койду. Эми кийинки отурумдарында кайрадан өтүнүч келтирип көрүшөт жабырлануучулар, анда да уруксат береби, жок. Эми бул жерде судьянын негизги келтирген жүйөсү бул ушул жабырлануучулар мени видеого тартпа дейт экен, анан мен ишиме тоскоол болот экен дейт. Анткен болбосо бул жактан жабырлануучулардын пикирин сураганда эч ким видео тартууга каршы эместигин айткан. Ушундай көрөрмандар, биз соттордун ачыктыгы болсун, ачык өтсүн дейт. Бул алдамчылык иши боюнча өтүп аткан иш. Жабырлануучулар сотко жеткен эле 60 арыз экен. Сотко жеткени. Сотко жетпей арыз жазбагандары менен булар жалпы миңдин тегерегинде деп айтып жатышат. Ушундай ишти коомчулукта резонанс болгон карапайым адамдар, жанагы бей-бечараларга, муктаждарга үй алууга жардам беребиз деп, мындай чыныгы муктаж адамдардын акчасын алдап алып алды деп аткан иште ушундай ачыктык болбой жатканы бизди өкүндүрөт. Жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбековичке да кайрылабыз, бул видеону көрүп атса, ошондой эле бул жакта жанагы тартип комиссиясы бар сот департаменти, ошол жактан дагы бул ишти ачыктык кылып көрсөтүп койсо анда болмок эмес, буну карап коюшун өтүнөбүз. Ашар бирикмеси деп биздин президентибиз Кадыр Нуркожоевичтин уулу Рустам Жапаров байкебиздин колдоосу менен ошентип компания ачкан элем. Азыркы учурда ошол компанияны жетектеп
мен жаңы ачылганда барып катталганмын. Али Акбарга 100% ишенип, мен колдоп, тети Шамилова келип тартып атканда да Шамилованы мен мына мен кууган болчумун. Журналисттер. Ошол офисинен өзүм кууган болчумун. Сенин ишиң болбосун. Биз мына ушул убакка чейин мен Али Акбарды колдоп, коштоп келгем, ишенип келгем. А ортодон 2 жолу камалды, 2 жолу чыкты. Бирөөсүндө көрүнгөн жерге барып видео обращение жасадык. Ушинтип азап тартып жүрөбүз. Мына 3 жыл болду. Али Акбар сиздерди ошентип Өткөндө да ишендирип отуруп, келген. мени чыгарсаңар силерди мен берем. Отурам, кантип мен биякта отурсам кантип бермей келем деген жаңы эленки сөзүн кайталап келет. Эми бай өткөндө чыгарсак, андан бери мына канча ай өттү. Канча эмес, уже жылга, жарым жылга айланып баратат. Жок, бербейт, бул чыкса да бербейт. Алып турган эмне үмөт атасыз? Мыйзам бар да, ачык сотта бул эмне? Жабык сот эс болчу. Эмнеге мындай кылып атасыздар? Эмнеге мындай тартыш керек? Эмнеге мындай эме кылып атасыздар? Өз кызыкчылыгыңыз бар экен да анда сиздин да. Жөн тургуз сиз да. Ачык сотта бул. Жок, ачык сот. Жок, сейчас конвой пройдет, потом вопросы будут задавать. Ну что, ачык сот имеет право канча барды билбей айтып атасыз азыр. Андан эмнеге анан кийин монда кууп атат жагаттан бери? Сиз мыйзамга башчы эмесеңиз бизди да укулат эжеке. Мыйзам болгон көрсөтүңүз, постановление барбы? Ачык соттун эмесинде камалган кишиден интервью алганга болот. Эмнеге мындай эме атасыз? Сейчас конвой Вот, анда ошо пройдет, вот здесь. Конвой алып кетет да эми. Да, вот здесь поставь, вот здесь. Вот здесь поставьте. Жоқ, чыкмайынча мен Да, вот здесь будет сейчас конвой. Все? Бияк чыкмайынча мен чыгарбайм кордон. Все, видите, конвой. Конвойдун бети көрүнбөйт деп атпайбы? Жок, процесс. Айыпталуучу чыкканда тарта алабызбы? Жок, тартпай элеңиздер. Анда биз салбайбыз, келбегиле. Так, конвой, один вот поставьте. Интервью алсын. Депош Элвайза сиздерге интрига кылып атасыздар. Ишиш кеп чыгабыз, эми? Чыгарасыңыз, Даже убийцадан даже интервью. Жооп бересизби, Каныбек мырза? Акчаларын кайтарасызбы, качан кайтарасыз? Аны Каныбек Али Акбар уулунун бул жактан суроо бергенге дагы мүмкүнчүлүк берген жок, мындай учурда. Коштоп ары алып кетишти. Ашар деген фондту биз негизи булар интернетке аябай жүктөшкөн. TikTok'торго жүктөгөн, Instagram'га жүктөгөн, аябай жүктөшкөн. Мен мисалы үчүн интернет аркылуу угуп келгем. Биринчи башында башкы төлөм 80 000 менен катталганмын. Андан кийин ар айда 4200 төлөйсүңөр деп 1 жылга айтылган. Ошондо мен 1 жылда 50 400 сом төлөгөм. Анан 1 жыл убакыт бүткөндөн кийин силер колуңарга толук 3 миллион сом аласыңар деген. Бирок ага чейин бизге квалификацияда айтылган, ким 300 000 пул берсе 3 миллионду толук аласыңар деп. Ошонун негизинде мен 2 договорду катталгам. Биринчи өзүмө катталгам, кийинде кызымда. Ошондо мен 4200дөн 2 договорга катталгам да. 7760 000 төлөгөм. Ошонун негизинде катталгам, интернеттен уккам. Анан кийин бул деген 2 жыл болуп кетти, 3 жыл болуп кетти. 760 000 төлөдүңүз. Ооба, 776 000 акча төлөгөм. Ошол үй алуу максатында төлөгөм. Андан кийин 3 жыл болду. 3 жыл болгонго чейин бизге эч кандай маалымат болгон жок. Биз күттүк. Анан быйылкы жылы 2025 апрелде, 9 апрелде бул эме болду. Камалып калды. Негедир камалып калды. Анан биз деген 12 апрелде билдик, что бунун акчасы, биздин акча кайда кетти, эмне болду? Биз изделдик да, мындай издел каяка кетти. Ошондо биз билдик, что Али Акбар элден түшкөн акчаны 9-унда кармалды, 12-синде бул бир туугандарына акчаны которгон. Через Н-банк аркылуу. Биринчи Сатыбалдиев Рафаэл деген бул Али Акбардын бир тууган байкеси болгон. Анын эжеси Каныбекова Гүлназ буга которгон. Мунун эгизи болгон Гавхар деген ага которгон. Бунун атасы болгон Каныбек деген атасы, бул Көлдөк болот өзү бала. Ошого которгон. Биз буну кийин билдик. Канча сумма которду? Бүгө чоң сумма которду? Чоң суммада, аябай чоң суммада акча которгон. Рафаэлге чоң сумма акча которгон. Тергөөдө билиндиби ошол, Мен бүт бар ошону тактап билдим. Бизге деген Анаби деген Арабтан бир жигит бар деген. Ошол фонд, ошол фонд аркылуу силерге берилет. Бул кайтарымсыз акча деп айткан бизге.
жардам. Өзү негизи биз башында жүргөн бул жана инвалидтерге, бейбечараларга, мындай карапайым элге гана бериле турган акча деген да. Мисалы үчүн мен ошондой адам болуп катталгам. Бирок 1 жыл эмес, 3 жыл болду, 1 сом пул ала элекмин. Эч кандай бердим колум менен, бирок 1 сом ала элекмин. Биз акыйкат издеп жүрөбүз да. Анда сиздер ошол жанагы 4200 сомдон төлөгөндө 54 000 болот, абы? Ооба, 50.400. 50.400'dü. Ana 80 000'di төлөсөңүздөр. Ошону менен эле жалпы 130 000 төлөсөңүздөр эле сиздерге 3 миллион сом беребиз. Анан үй алып аласыңар. Ооба, 3 миллион сом беребиз деп айткан. Бирок кайра айтылды, ким 300 000 сом берсе, 3 миллион толук алат деди. Эгерде 300 000 бербесеңер, ошо 3 миллиондон 300 000 кармалып калат деген. Ошондой сөз договор болду кийин. Анан барып отуруп, бул сума азайып отуруп, акырында мына быйыл 2025 жылы Алякбар камалды, кайра чыкты, кайра бул 183 000ге түшүп калды. И плюс бул жерде бир да бар. Биз 300 000ди төктүк, андан сырткары албаган үйүбүзгө биз 7800дөн ким бир договор болсо, 7800 мен 2 договор налог төлөдүм. Албаган эле үйүмө төлөдүм, акмак болуп. Бирдеме деселе элде ошол президенттин баласы бар, ККМБда бери аралашкан, силер унчукпай тургула, мен жооп берем, мынакей болуп атат деп бизди кармап келди. Ошолордун атын Ооба, сатып эң негизги нерсе ошо да? жогору жакта отурган 2 адамдын атын айтып бизди кармап келди. Чын, бул акыйкат. Кыргыз Республикасынын президентинин жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчаларын алдамчылык жол менен алып жүргөн Башар коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Каныбек уулу Алякбар милиция кызматкерлери тарабынан кармалып камакка алынды. Кыргызстанда боюнча мекендештерибизди турак жайлуу кылалы деп Башар бирикмеси аттуу бирикмени түптөп чыккан. Биз болсо жабырлануучулар ошо берген эле акчабызды берип койчу деп келатабыз. Берген эле төккөн сумманы берип койчу. Эшиктеги Алякбарды жактап күтүп аткандар, алар бул Алякбардын обещать эткен акчасын требовать этишип атат. Бербейт. Ушинтип эле 3 миллионду. 3 миллиондон да көп акча сумманы требовать этишип атыр алар. Алар чыгарып алып, ошону алабыз деп келишет. Обещать этти деген сиздер жана төлөсөңүздөр жана 3 миллион берет деген да бир адамга. Ошо 3 миллионду сурап атышат. 3 миллиондон ашыгын да сурашат. Ошону күтүп отурушат. Ал бербейт. 3 миллион эмес, мен 300 000 бере албай атат. 3 миллион эмес, менин 300 000 бере албай атат. Анан баланын өрү 3 миллионду. Анан мен сүйлөп кетейин да, бул жерде жаңы Нуркамил деген канча кишини басым кылып мында кармап отурат да, группаларча арыз жаздырбай, биздин эмне сөздөрүбүздү бүт бурмалап, ушундай кылып отурат да. Булчу жана Нуркамил деген жана Нуркыздын эмеси байкеси болот жана Асанов Нуркамил деген. Ошо Юрий Рахматкул Нуркыздын агасы болот экен. Ошо ал деген айтылат да, бүт ошо эме тиги эмне эле тиги айыда бүт жолборсов айыда бүт үгүттөп атат элдерди деп. Эч ким үгүттөгөн жок. Бүт өзүбүздүн эркибиз менен келдик биз бул жакачы. Мындай өлө жабыркаганыбыздан келдик, улам числону жылдырганынан келдик. Булардын баары мындай кыйналган адамдар да, мындай карыз кабаткан, кредитке баткан, эмне кылышыбыз керек? Биз эмне кылышыбыз керек? 2-ге 3-кө бөлүп. Бүт 2-3кө бөлүп бүт кырылып атат маякта. Бүт группа бүт кырылып атат, те жакта группаны бүт кырдырып атат. Бүт эме Нуркамил бүт эки-экиде ал камалбайт болчу. Эмгиче бермек. Ага чейин биз күткөнбүз, 3 жыл күткөнбүз, аны чыгарганбыз. Ушинтип видео обращение жазап чыгарып койгула, Алякбар аппак тим эле шумдук деп келгенбиз. Бирок результат жок, эчтеке. Айтканына ишенип, аны колдоп аттыңыздар, камалса чыгарышын талап кылып да көрдүңүздөр. Чыгарганбыз, талап кылып ошо жерде жүрдүк, чыгарып. Журналисттер эскертип берип, бунда алдамчылыктын белгилери болуп атат десе, ага каршы чыктык биз. Именно өзүм эл үчүн жооп бербейм, мен каршы чыктым. Ушу ашардын азабынан мен билгенден 4 адам каза болду. Жалаң давлениядан түндө жатып эле эртең менен турбай калгандар. Бу жерде көп эле мына Уштегеректе эле бир 50-60 киши турат. Ушунун жарымысы эле мына жашырынып отурабыз. Себеби деген тууган тушкандарыбыз бар. Көрүнгөндө бетибизди айтып чыккандан уялабыз. Бирок мен уже ошо деңгээлге жетип калдым. Үй жок, жай жок. Үйүмдүн, балдарымдын эмесин жеп алып отурам мен. Ушу Алякбарга өткөрүп коюп. Урматтуу Ташиев, жардам бериңиздер. Буну ачыкка чыгарып эметпесеңиздер болбой калдык. Үй жай жок, калмай болдук. Балдарыбыздын астыбызда сый урматыбызды жоготтук. Туугандарыбызга бетибиз жабылып сүйлөй албай калдык. Баскан турганыбыздын баары
билбейм эмне деп да айтышты. Сөз таппай калдым. төлөдүңүз эле? Менин акчам 1.060.000. Ошо үй сөзүн кыскасы жаман абалдабыз. Ар бирөөбүз ушул жерде Ошо отургандар. ишенип үйлүү болуп калайын деп төлөдүңүз. Ооба. Эмне менен иштейсиз? Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Мен ошо сокулукта саткан үйүмдүн кичине арткан акчасын төккөм. Мына үй жок калдым. Башка ар кандай түшөткөн урматтуу көрүүчүлөр ар кандай жаман комментарийди калтырбагылачы, алыс болгулачы, бизде ушинтип ишенип, адам ишенич менен жашайт экен, ушинтип ишенип ушундай абалга түшүп келдик. Суранабыз. И так эле биз абалыбыз ар бирөөбүздүкү начар. Мен бул жерде аябай көп суммам күйүп атат. Ортодо 2024-жылы март айында бизге үй таап келгиле. Үй таап келсеңер уже ошо үйдү аласыңар деп калган. Үйдү таап келгенде бизге үйдү жөн эле берип койбойт экен. Ага задаток сураган. Мен ошол задатокко да $5.000 суммадагы акчам күйүп кеткен. Бизди улам эле атлашт этип келген башында Сиз жанагы үй сатам деген адамга $5.000 задаток берип койдуңузбу? Задаток берип койгом. Ашардан алып эле бере коем деп. Бизге ошондой айтылган. Ал биз жалгыз менин башыман өткөн эмес, көп эле адамдын башынан өткөн бул нерсечи. Анан ошонун негизинде биз көптөгөн ушу Али Акбарга акча берип күйүп атабыз. Бул ушу Али Акбарга, Ашарга канча бердиңиз жалпы? Жалпы сумма $1.300.000. $5.000 задаток өзүнчө. Мен ошондо суммам $1.700.000 акчам күйүп баратат. Күйүп кетти ужечи. Чынын айтсам бул жердечи ушул Ашардын айынан ажырашып кеткен үй бүлөлөр аябай көп. Эч кимдин үйүндө тынчтык жок. Күнүгө уруш талаш. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Эл ушу сизге ишенип отурат. Бул жерде кыйрап кеткен элдер жок. Жалгыз бой энелер бар. Балдары аутист менен ооруган, кыйналган элдер бар. Ушул Ашар катталгандардын каза болгон уже 2-3 киши бар. Ал деле факт менен бар. Ажырашып кеткен семьялар бар, бирок айтыштан коркушандай. Намыстанышат да бул жердечи. Тууган тушкандарга көрүнгөндөн уялабыз. Бул жерде кээ бир кардарларыңыз айтып турсузбу, Дубайга акча жөнөтүп атам. Эмне акча эле ушул? Кардарлардыкы? Кардарлардыкын Дубайга жөнөтүп атасызбы? Эмне себептен? Ал биздин жумуштун талабы ошондой. Кандай талабы? Талабы ошондой. Дубайдан кандай? Дубайдан үй салынып бияка жиберилеби же кандай болот? Ал өзүңүздүн акыл эсиңерге жараша ошо. Сиз түшүндүрүп берсеңиз, мына кардарыларыңыз дагы түшүнбөй атат, сурап атат, түшүндүрүп берсеңиз. Биз акчаны жоголуп кетпеш үчүн ошол Дубайда өзүбүз ошол жакта сактайбыз акчаны. Али Акбар Каныбек уулу абакта отуруп жабырлануучуларга кат жазып, акчасы бир жакта турганын, өзү эркиндикке чыкмайын, аны эч ким ала албастыгын айтыптыр. Ошондой эле ага арыз жазгандардын акчасын кайтарбай турганын кыйыткан. 5-октябрь күнү жазган катында жакында абактан чыгам, маселе жакшы жагына чечилди деген. Сот болгон күнү Ашар бирикмесине акча төккөн адамдардын экинчи тарабы келип, арыздануучуларды тосмо арыз жазууга үндөп жатты. Алар Али Акбар чыкса эле акчабызды берет деп дагы деле ишенүүдө. Ойлонуп көрүлөбүз, адамыбызды айланат. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып берди. Кичинекей бала жаңылды. Баштан өттү. Жалдарап айтып атат, бир ай бергилейсиз атаңы. Bir ay эмес, 3 ай берди. Анда акчасын ала албай калбады. 3 күн сурады дагы 3 күндө берем деди. Акчасын кимден ала албай калды? Байке ошондо бир айтып койсуз. Ошол вопрос болот да. Ошо кимден алаарын билесизби ошол акчаны? Мен билбейм. Анан мындай билем. Бирок айтпайм. Кимден аларын жо тартпай го. Кимден аларын сурай эле го. Бул кантип айтсын аны? Атын билбей. Вот ошондо болот. Жок. Жок, кимден аларын деп атпайсыңар бул. Кимден аларын деп. Кимден аларын бул каяктан билсин? Жок, бул айтып атпайбы? Чыгарсак бирөөдөн акча алат экен, анан кийин берет экен деп. Билбейт да бул. Билбей туруп ишенсе болобу деп атам да. Эми ал ошентип айтып атат, ошон үчүн бул ошонун сөзүн кайталап атат. Сурок бергиле, берем деп атпайбы? Эми дагы эмне берет? Жетишпей калды. Акчасы келе аткан. Ал деген аркасын тазалады. Уксуңарбы? Кандай бир туугандар жомокто үйдө жашап атат. Аркасын баарын бүт тазалап салды. Бир тууган өзү жаман көрөт булчу. Ой, бир тууган жаман көрмөс. Жаман көрбөсө ошо биздин акчаларыбызды ошо бир туугандарына укмуш үйлөрдө жашап атат. Бир тууган басып келди. Бир тууган басып келди ошо. Айлакбардын бир тууганы басып келдиби? Таксыр биз бул Ашаргачы канчадан бери келип кетип атабыз да. Мен өзүм акчама күйгөн жокмун. Бияка мен келгенден бери көрүп атам. Жанагы
эме мүмкүнчүлүгү чектелгендер келип атат, алар- коляска менен келип атат. Биздики Алар бербесе бекер, жок. ал аралардан акча алган эмес. Таксыр мен сиз алардан акча алган эмес. Жок, макул. Алардан акча алган эмес. Алган эмес. Оорулардан акча алган эмес. Күйбөйлө кой ака, күйбөйлө кой. Жок, күйбөйлөк эмес. Мына мисалы үчүн биздин арабызда нүргүлежет, стенд койдуруп жүрөт жүрөгүнө. Мына ошол биздикин бербесе, ошолордукун берсин. Эмне алардыкын бербейт. Мына мисалы үчүн Чыкса берет да, жок. чыкса. Таксыр мен сүйлөп алайынбы? Сүйлө. Лагерьский ойлоңуз 1800 киши турат. Мыякта арыз жазгандар 50-60 эле киши болуп атат. О 1800 кишини рас акчасы бар акча экен, 60 кишинин акчасы эмне болуп турат? Жөн эле мындай эле. Чыгайын, ал акчага эч кимдин достугу жок деп атат. Түшүнөсүңөрбү? Бир ай мага срок бергиле алып берейин деп атпайбы? Расписка жазып берейин деп атпайбы? Гарантия жок. Кечиресиз, мондай экен да, менде бир суроо бар да. Бул 1 жылдын ичинде үй алып берем, тиги арабтардан акча келет дептир да. Анан 1 жылдын ичинде бүтүрө албаптыр. Экинчи жыл өтүп кетиптир. Ал жактан акча келбептир. Анан кийин ошол акча качан келет экен? Документте форс-мажорный деген договорда колдонгонбуз барыбыз. Если форс-мажорный ситуацияда бере албай калсам, өзүңөрдүн акчаңарды аласыңар деген. Форс-мажор дегенде бул жерде сел каптаган жок, жер титирөө болгон жок. Форс-мажору бул баланы соттотуп койдук. Соттолгонго чейин бергем. Биякталды. Жана Али Акбарды алып кетти окшойт да, мына конвой менен. Ушул конвой менен кетти окшойт, жана көрө албай калдык эле. Таксыр биз Эми заявительдерди биринчи сурадың да. Эми сиз айтсаңыз, сурайм ошо ким жооп берет? Айтып бериңиздер, жок, ким жооп берет? Айтып бериңиз. Чынжып чыгат да. Баарыбыз эле Бирлик кишибиз ойлонон, бирлик бүт оомуз ойлонот. Бизге Али Акбардын 3 миллиону вообще кереги жок бизге, миллиондорун дагына кет. Бизге өзүбүздүн төккөн акчаны эле берсин, болду, кереги жок бизге миллиондор. Ошентип калдык. Абына бизде эле миллион деле кереги жок Биздер бизге. өзүбүздүн алалы деп калдык. Эми бир ай срок берип коелучу, айынан айында биз турганда 15 күндө атат, 20 күндө срок берип коелу. Өзгөр ойлоп көргүлөчү. Чыгарбадык, айке чыгардык го 2 айдан срок берип, 3 ай күтпөдүк. Дагы өзгөрүп коелу. Бул анда оңойлуу лаушка кылат анда бизди. Оппо ойлоп. Силер оңойлуу кайра соттотуп коесуңар. Анда кайра Таксыр мындай да. Таксыр. Болду, талаш тартыштан жок болду эми. Дагы ким? Аты жөнүңүздү айтпаңыз да. Бакыт Осмонканов. Бакыт Осмонканов. Просто күйүп кетип атам да бул жерде. Чындык чыксалаганда жаман экен да, достор. Жок, мен мындай суроо, сиздер коюп турасыздар, мен суроо берип алайынчы анда. Мен суроо берип алайынчы. Сиздер бул жанагы Анаби деген фонд бар деп атат, Ошол кайрымдуулук фонд деген. Ошол чын эле барбы экен? Бар экен, бар. Көрдүңүзбү, жетекчилери келдиби? Жетекчилери эл менен жолуккан жок, бирок Кыргызстанга келип, бир жума көлдө эс алып, как положено кетишкен. Алар реально бар кишилер. Ошол сизде келишимдерин көрдүңүзбү? Ушул Анаби деген фонд менен ушу Ашар фонду элге үйлөрдү алып беребиз деген. Эми ал деген ишин менин уставымда бар болуш керек. Сиз көрдүңүз жок, сиз көрдүңүзбү? Мен ошо Али Акбар президент ошонукун уставын көрдүм. Али Акбар менен Анабинин ортосундагы уставды по-моему 5 күндө эле көргөн жок болуш керек. Азыр бул мондай болуптур да. Буга чейин чыкканда 3 ай чыгып, 1,5 акча кайтарып бериптирби 3 айда? Берди. Канча адам бериптир? Канчасын билбейм. Сага сүйлөгөн жок. Берген көргөн жокмун, берген Сен көрбөсөң элдер экранга деле чыгарды. Телевизионго деле чыгарды. Сиз ошол убакта сиз бардыңыз беле акчамы бер деп ошол чыккан убакта? Мен заявитель эмесмин, жазган эмесмин, мен күтө турган кишимин. Күтө турган киши. 1 жыл, 2 жыл десе күтөмүн. Сиз күтөсүз. Мен эч кандай эмес. Мына булар возвратты жазып акчамы бер деп баргам. Али Акбар менен сүйлөшүп барсам, Али Акбар өзү 40-ына чыдаган эми бирине чыдап коюңуздар деп өзү тияктан ишендирип кайра калтырды. Тиякта договор турат. Договорунда эмне деп турат? Кайра могу калтыргандаргачы. Бул иш чара бүтмөйүнчө мен бул иш долбоорго эч кандай арыздоом жок дегиздирип туруп кол койдуруп аттыр. Мен ошол документтин көргөндөн кийин кайра анан отказ бердим. Бул долбоору мисалы үчүн эртең бүтөбү, бүрсү күнү бүтөбү же 1 жылдан кийин, 10 жылдан кийин эме жок да, число жок да. Мен анан Али Акбардан сурадым. Мен сен биякта деген число койбоп турсуң десем, мына байке үстүндө Аллах турат. Ал бала 2 күн биринде касам ичип Аллахтын атын айтып туранын число коет да. 31-inde берилет, берилбесе мен өлүп калайын, анан тигинтип калайын деп сөз берген.
Ана мен тиги договорун ачканда аны окугандан кийин аны мен кайра возврат бердим. Себеби аякта число эч нерсе жок. Бул долбоор иш долбоору бүтмөйүнчө мен эч кандай арыздоом жок деп туруп, элдер бүт баары кол коюп берип койгон аяка. Элдерди манипуляция кылып, алдап солдоп, короче, документ жаккыдан эптеп кол койдуруп атат. Мен кечип эле коерм акчамычы, просто мен акчамы кечип эле коерм, просто биякта элдер биз кой эч нерсе эмес, биякта кыйналган элдерди көрүп мен ошону айтам. Түштүксүңөр. Биякта канча адам страдать этип атат? Канча адам страдать этип атат? Мен деген Сен гарантия бере аласың да, алакка беришине. Мен гарантия бере албайм. Жок, канча адам страдать этип атат? Тургулачы. Кыйкырбачы. Тургулачы, кыйкырам. Сен жөн эле туттусаң буларды. Сен ишиң менен акы. Тур сен. Сөгүнбөйсүйлө. Ишиң менен. Сөгүнбөйсүйлө. Сөгүнбөйсүйлө. Жакшылап айтсыйлы, мен сага сөгүнөм. Али Акбардын бул жерде айтарым, Али Акбар башында ушул 2023 жылдан баштап мен билсем муну, башында бул жерде бийлик өкүлдөрүн айтып келген. Мисалы Садыр Жапаровдун уулун айтып келген. 2025 жылы бул интервью берген Супер ТВга. Аны деле казылса чыкса керек. Ошол жерде да айтып, мен элге үй алып берген атам деп, бизге кайрылган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди белгилеңиздер деп. Биз аны деле аткарганбыз. 9 январда тарых кылам деп турам иншалла. Сөздүн ачыгы аябай күчтүү бул күндү. Анан ортодо бут тосуулар болгон себептен баягы уюштуруу иш-чарабыз кечиктирилип келди да. Мисалы 24 жашымда ушул айылдык кеңеште быйыл депутат болдум. Бул ашар бириктмесин ачканыма туура 22 жашымда, мындан 2 жыл мурун ачкам. Аннаби деген араб жигиттин жасап аткан кайрымдуулук иш-чараларын мен мындайча айтканда ортомчу болуп, мен себепкер болуп ошол нерсени жасап атам. Башында бул ошентип келген дагы, уже акыркы камалгандан бери бул эмнегедир оюн өзгөрттү. Анын айтымында бул биз төккөн акчалар бийлик жакка өтүп кеткен деген сөздөр бар мунунчу. Мен акчам ошо бийликтегилердин бирөөсүнө берип койдум да атабы. Силер төккөн акчаны бийлик жактагы кишилерге өткөрүп жиберген, бирок кимдигин ачыктай албайм деп айтып атат. Анан биздин билишибиз боюнча бул ашарды түптөгөн бул Илисбек Бекжан деген жаран экен. Ал Элдар Абайкуловдун баласы экен. Биздин угушубуз боюнча ал биринчи ашарды түптөп Али Акбарга өткөрүп берген экен. Бул ашарды түптөп Али Акбарга өткөрүп берген Кадыбек уулуна. Өткөрүп бергенден кийин анан сиздер акча төлөп баштагансыздарбы? Ошондой, получается. Сиздер акча төлөп аткан учурда директор Али Акбар Каныбек уулу беле? Директор Каныбек Али Акбар уулу эле. Бирок ошол кезде бизге чындап эле айткан. Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров менен чогуу иш алып барам деп. Биз ошол нерселерге ишенгенбиз. Көп ушундай маалыматтар группада Али Акбардын голосовойлоруна ишенгенбиз. Ишенип катталып жүрдүк, күттүк. Уже бул камалгандан кийин бул оюн өзгөртүп эмес. Уже бул башкача дагы информациялар берип баштады бизге. Менин силердин акчаңар ушул бийлик өкүлдөрүнө өтүп кеткен. Ошо биздин суранарыбыз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, ошол биздин акчабыз кайсыл бийлик өкүлдөрүнө өтүп кетти? Чын эле өтүп кетти деп атабы? Чын эле Али Акбарда ооба. Жөн эле алдап атат. Бул эми ар кандай манипуляция менен ушунча акчаны алып, ушул убакка чейин өзүнүн милдетин аткарбагандан кийин азыр ар кандай сөздү айтышы мүмкүн. Же чын эле өттүбү, же жөн эле башка жакка кеттиби? Ошону териштирип беришин сурап атасызбы? Ошону суранабыз. Биз деген Ген прокуратурага чейин кайрылдык, ГКМБга чейин кайрылдык да, мына биз элдин акчасы кимде? Бизге деле бул табышмак. Кана чындык кимде? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизге жеткен болсо ушуну териштирип берип, акча кимде? Чын эле Али Акбардын өзүндөбү? Ал башка жакка короттубу? Же чын эле анын колунан башка бирөө алып койдубу? Ошонун далилдеп тактап берсеңиздер. Бул бир арабтардан акча кайтарып берем деген экен го. Ушул боюнча мындай акча алып келем, ошолор колдойт деген экен го. Жанагы арабтар ушул силерге спонсор болот, үй алып берет, 3 миллион сомду ошолор берет деген экен го. Жана Анаби деген фонд деп. Ошолорду көрдүңүздөрбү? Бирөө келип мындай бир келип акча берем деген мындай. Жок, аны көргөн эмеспиз. Бизге только гана мындай голосовой менен айтылган, ушундай болот деп. Ана биз көбүнчө ушу ким десем, чынын айтсам, биз мисалы сүйлөшкөндө бул кадимкиде офис, ичинде юристи бар, адвокаты бар, офис, юстиция министрлигинен печаты бар кагаз көрсөткөндөн кийин аябай ишендик. Анан бизге айтылган адвокат Рахманкул Нуркыз менен Бекназар Байкенин көрсөтмөсү менен бул мыйзамдуу коркпоңуздар деген. Ошого ишендик.
ошого ишенип мыйзам жолунда экен деп эле катталып ишенген. Бул ишти Келдибек Исажанов аттуу судья карап жатат. Бул алдамчылык болду дегенде кандай болгон? Бул Ашар коомдук бирикмеси деп түзүлөт. Арабиядан, араптардан Анаби деген фонд бар. Ошол силерге жардам берет. Муктаждарга, майыптарга, колунда жокторго жардам берип, үй алууга жардам берет деп уадалаган экен. Аны үчүн силер биздин фондко кириш үчүн 80 000 сом взнос төлөйсүңөр, мүчөлүк акы деп. Анан кийин жылына 4200 сомдон төлөп турасыңар дейт. Bir жылдан кийин силерге 3 миллион сом келет үй алганга деп. Ошого үй аласыңар дептир. Анан кийинчерээк 1 жыл жакындагандан кийин дагы айтат экен. Азыр 3 миллион сомго үй ала албай каласыңар. Андан көрө дагы бир келишим түзсөңөр, ошондо экөөңөргө мисалы үчүн аялына, күйөөсүнө, аял барса кийин күйөөң алып кел же балаңызды, кызыңызды алып келиңиз дейт дагы. Ошентип экинчи адам менен договор түздүрөт. Андан да 80 000 алат. Баягы 4200 алат. Андан кийин дагы башка суммаларды алат экен. Ошентип отуруп, силер эки адам болсо, мисалы үчүн эки адам төлөсө, 6 миллион сом алып калат деген деп ишендирет экен дагы. Акчаларын алып берген экен. Булардын иши 2023 жылы башталыптыр. 2023 жылдан бери бул жерде тургандар бирине дагы үй алып берген жок дейт. Ызылдап баргандардын кээ бирлери акчасын кайтарып алды деп атышат. Бул жакта жүргөндөрдүн биз акчабызды да кайтара албай калдык деп атышат. Рассыз болушун наоборот. Ушун бекем бул мисалы жакшылыктарды кое бересиз. Балаңыз көрсө эме болот, президент болот. 2-3 күн только таң калат экенбиз да. Адасыма? Молодец. Таң калып эле жүрө беребиз. Ушинтип эле жүрө беребиз. Эртеңгече мындай маселе бүтүп эле калсын. Байке. 500 000 сомдуктан 1 пачка, анан 2 000 сомдуктан 2 пачка. 900 $10 000 да көп экен да, туугандар, баягы айтылган сөз. Молодец. Красавчик. Байке, жакшылыктарга бир. Байке өзүмдү жакшы тааныйт турган элем. Көрдүңөр. Көрүшкөнүз керек болду. Адамдар оңой эле берип коюп атышат. Кандай эле, кандай деп эле, мындай эле кеңирлечи. Чыга берсинчи, эртең азыр 900 000 болуп атса, эртең бирөөсү 1 миллион 900 000 берсин, а? Бүгүн түнү менен уктабай үчүн чогултуп берсек. Нормально, шүгүр. Сонун эле. Элдер чогула калса, ошондо ынтымакта эле жүрө берели, эң баштысы. скоро бат эле бүтүп калат. Бири-бирибизге Минтип элди алдаш үчүн укмуш бир манипулятор болуш керек. Кантип эле же тиги жакта жаткан араптар келип эле ушул бир фондко акча берип, ушул адамдарды үйлүү кылып коеюн деткен. Ушул жерден дагы бир нерсени белгилеп кетели. Бул Али Акбар Каныбек уулу бийлик жетекчилеринин атын саткан экен. Мен президент менен жакынмын, баласы менен жакынмын деп ошондой сөздөрдү колдонуп, ишендирип келген экен. Бул жактан сотто сүйлөгөндөр ошондой сөздөрдү угуп, анан ошолордун жанында жүрөм десе ишенди келе дейт. Рекламаларын аябай берген экен, өзүнчө кайрымдуу болуп, кайрымдуулук кылган иштерин көрсөтүп, бирөөлөргө умрага жолдомо бере коюп, кандай бир белектерди бере коюп, чай уюштура коюп, анан кээ бир жымыкаларга чыгып интервью бере коюп, ушинтип элдин ишенимине кирген экен. Аягында минтип сотко чейин жетип отурат иш. Ашар бирикмесинин 1 жылдык обороту десем болот. Доллар менен алганда 22 миллион доллар түзөт. Ал эми сом менен алганда 2 миллиард сомго жакын. Анын мындайча айтканда 30-20% Кыргызстанда эле баягы бизнес кылып жүргөн байкелер менен жакын мамиледемин. Ошол байкелер өздөрүнүн аттарын чыгарып койбостон, акырын ушуну иним кайрымдуулукка фондун аркылуу жумшап кой деп тапшырышат. Анан баягы өзүбүзгө жамап эле ошол нерсени кыла бербейли деп туруп, анан кийин фондко алып келип, ошол фондко чынында жардамга муктаж мекендештерге бөлүп берет. Мен Каныбек уулу Али Акбар Ысык Көл областына караштуу Соң районунун Көлтөр айылында төрөлгөм. 2 жылдан бери Кыргызстанда Ашар бирикмеси кайрымдуулук фондун жетектеп келгем. Бул фондко президент Садыр Жапаровдон жана анын уулу Рустам Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Элди ишендирүү максатында ошол адамдардын аттарын пайдаланып келгеним анык. Азыркы күндө Ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Буга чейин үмүт берип келгем. Барыңыздардан кечирим сурайм.